Келечектеги курултайга шайлоо Казакстандын партиялык системасынын өнүккөндүгүнүн көрсөткүчү болот. Мындай пикирин казакстандык талдоочулар билдиришти. Алардын пикиринде негизги көңүл саясий билдирүүлөргө гана эмес, партиялардын ар кандай шайлоочулар топтору менен иш алып баруу жөндөмдүүлүгүнө да бурулат. Ошондой эле келечектеги курултайдын курамы канчалык кесипкөй болоору жана жалпы коомчулуктун кызыкчылыктары кандай эске алынары да негизги маселе бойдон калууда. Нужно еще также учитывать социально-демографические. Коомдогу социалдык демографиялык өзгөрүүлөр да эске алынууга тийиш. Мисалы бүгүнкү күндө калктын 3/4 бөлүгүн жаштар түзөт. Божомолдорго ылайык 2030 жылга карата ар бир 3-чү казакстандык же 6 миллион казакстандык жаштар деп эсептелет. Демек кайсы бир партия өзүнүн шайлоо алдындагы платформасында же болочок курултайда жаштардын өкүлчүлүгүн камсыз кыла албаса, муундар ортосундагы консенсус жаштардын саясаттагы өкүлчүлүгү маселеси жыл өткөн сайын күчөй берери талашсыз. Политики, конечно, будет с каждым годом возрастать. Саясий реформалар ички өзгөрүүлөрдөн гана эмес, анын тышкы таасиринен да көз карашы менен бааланат. Ошентип инвесторлор экономикалык көрсөткүчтөр гана эмес, мамлекеттик башкаруу системасынын өнүгүүсүнүн ыраттуулугуна да көңүл бурушат. Принятие новой конституции. Жаңы конституциянын кабыл алынышы биздин чет элдик өнөктөштөргө Казакстандын өнүгүүдөгү туруктуулугун жана саясий өсүшүбүздүн ыраттуулугун билдирет. Алар дагы бүгүнкү күндө Казакстанда жүргүзүлүп жаткан реформаларды колдоорун билдирип жатышат. Эгерде инвестициялык жагымдуулук тууралуу айта турган болсок, инвесторлордун күтүүлөрү азыр кыйла бекем жана туруктуу мүнөзгө ээ болууда. Алар Казакстандын өнүгүү боюнча узак мөөнөттүү стратегиясы бар экенин жана өлкө саясий модернизациянын жаңы дооруна кадам таштаганын түшүнүшөт. Менин оюмча, бул алар үчүн абдан маанилүү чакырык.